Албетте андай учурлар бар, байкабай жана унутуп, баягы орозо экенин унутуп жеп алышат, же суусундук ичип алат. Анан ошол эле замат кээ бир адамдар эми бул түшүнбөстүктөн эми оозум ачылып калды, мен эми тутпайт экенмин, демек оозум ачылып калды, жей берейин дейт. Жок, дароо ошол сиз дароо эстеп кеттиңиз, орозо экениңизди дароо токтотуңуз. Дагы орозоңузду уланта бериңиз. Эгер тамак жеп аткан болсоңуз, эстеп кеттиңиз, дароо токтосуңуз ошол жерден, анан орозоңузду уланта бериңиз. Себеби бул табигый нерсе да, адам баласында бар нерсе. Себеби адам көп нерсени унутуп жасап коюшу мүмкүн. Бул дагы исламда муну баягы реалдуу дин бир экенин көргөзөт. Ошону эске алып, бул кечиримдүү деп айтып атат. Себеби сүйүктүү пайгамбарыбыздын ушу хадиси бар. Ал айтып атат, эгер кимде ким унутуп жеп алган болсо, же болбосо ичип алган болсо, ал орозосун уланта берсин. Албетте муну Алла Таала баягы ушул ырыскыны берди деген мааниде да.